дагы бир пикир айтып коем дейт. Мен бул жерден сиз суроо берерден мурда мен сизге суроо бергим келип атат. Келечекте ушул мына жогорку кеңештин депутаттары сиздердин алдыңыздарга келип атат, суроолоруңузга жооп берип атат. Мына бул жылы 2020-жылы парламенттик шайлоо өтөт да. Сиздер ушул сыяктуу депутаттарды көрүңүздөр келеби же бир башкача депутаттар болушун каалайсыздарбы? Депутаттар кандай болуш керек? Рахмат. Ачык эле айттың, жашырбай. Суроо абдан мындай кандай десем оор, ойлонуп жооп бере турган суроо. Бетин айта албайсыздарбы? Жок, бетин айтабыз, эмнеге айта албайбыз? Мен бул суроого жооп бериштен алдын жана суроо болуп калды. Биз мамлекеттен эле сурай беребизби, же мамлекетке дагы кандайдыр бир деңгээлде жардам беребизби дегендей түшүндүм мен. Биз мына жерде отурган бардыгыбыз Кыргызстандын атуулдарынын бардыгы мамлекеттин социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө салым кошконго милдеттүүбүз. Менин суроомо жооп берсеңиз. Эми сиздин сурооңузга жооп бергенде бизге келечекте ушул жерде отургандай депутаттар керек. Биринчиси мына Аида Касымалиева качан болсо элдин арасында, качан болсо колунан келген жардамын берип, менимче жарым убактысы ушу региондо өтүп атат. Улукбек Ормонов отурат, мынакей 3-чү жолу депутат болуп атат. Такшалган, билимдүү, колунан келген аракетин жасап атат. Мына Кара-Балтада жардам алган киши, мына сизге факты, ушул жерде жооп берип атат, мага жардам бердиңизлер деп. Курманкул Зулушев кандай мыйзамдарды мынакей киргизди. Курманкул Зулушев керек болсо бүгүн Кыргызстанда чоң өзгөртүү киргизген депутатыбыз, сот, юрист, билимдүү. Аскаров эжекебиз мына келип отурат. Пресса аркылуу эжеке сиздин дагы жасап аткан иштериңизди билебиз. Келечекте бизге ушуга окшогон депутаттар керек. Себеби булар уже мындай билимдүү, опыту бар, тажрыйбасы бар, кыргыз элине кызмат кылам деген кишилер. Булардын кереги жок, бизге бир жаңы башка эле депутаттар керек дегендер да болот атпайбы? Эми андай дегендер сөзсүз болот. Андай дегендер сөзсүз болот. 5 кол бирдей эмес. Ар кимдин өзүнүн мындай табити бар. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Менин фамилиям Жолдошалиев Абдырахман, Өзгөн райондук социалдык фонд башкармалыгынын жетекчисимин. Рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты.